Жамал, мен көптөн бери бала багып алгым келет. Кантип асырап алсам болот? Сен билесиңби? Ооба, биз муну эмгек социалдык камсыздоо башкарма алдынан сурадык. Азыр түшүндүрүп берем. Балдарды коргоо боюнча 48-беренеге ылайык Кыргызстанда бала асырап алууга 18 жаштан жогорку жарандарга уруксат берилет. Бирок жөн гана каалоо жетиштүү эмес. Сизде туруктуу киреше болушу керек жана бала жашай турган ылайыктуу үй шарт болушу зарыл. Ошондой эле ден соолук абалыңыз бала багууга мүмкүнчүлүк бериши керек. Кимдерге уруксат берилбейт? Эгерде адам соттолгон болсо, ата-энелик укуктан ажыратылган болсо, же туруктуу кирешеси жана жашаган жери жок болсо, анда бала асырап алууга уруксат берилбейт. Жалгыз адам бала асырап алса болобу? Ооба, эгерде талаптарга жооп берсе, албетте болот. Канча убакыт кетет? Так мөөнөтү жок, бир нече этаптан өткөн үчүн бир аз убакыт талап кылынат. Дароо эле баланы берип койсо болбойбу? Жок, баардык текшерүүлөрдөн жана соттун чечиминен кийин гана берилет. Биринчи жасалуучу кадамыңыз жашаган жериңиз боюнча балдарды коргоо бөлүмүнө кайрылып, ошол жерге арыз бересиз. Талап кылынуучу документтер: паспорттун көчүрмөсү, поликлиникадан медициналык корутунду, иштеген жерден киреше тууралуу маалымат жана турак жай боюнча документтер. Андан кийин адистер үйдүн шартын текшерип, эгер баары туура болгон болсо, баланы тандоо мүмкүнчүлүгү берилет. Акыркы чечимди сот чыгарат. Арыз 14 жумушчу күн ичинде каралып, кызматтар акысыз жүргүзүлөт.